көзүн жоосун алган өзгөчө беттештер жана ушул алгачкылардан болуп кыргызстандык мушкерлердин ортосундагы беттеш көк бурчтан Накен Алибек уулу болсо кызыл бурчтан чыккан бул Айбек Жуманазаров. Демек эки мушкердин ушул аракеттерин дагы байкап көрөбүз. Накен Алибек уулу тууралуу айтadigan болсок 21 жашта, салмагы ушул 61 килограмм, боюнун узундугу 170 сантиметр. Буга чейинки ушул ВФ Аматорстун бир нече мелдештерин алкагында жеңишке жеткен. Ошол бүгүн эми профессионалдык рингдеги алгачкы беттешин өткөрөт. Анын башкаруучусу Азиз Мусаев. Накен Алибек уулу менен ошол беттештикке кез келген бул Айбек Жуманазаров. Ал ошол боюн узундугу 170 сантиметр. Ал дагы ошол эрежесиз эр уруш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. Демек биз ошол эки мушкер тең алгачкы рет беттештерин өткөрүп жаткандарын дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Жана Накен Алибек уулу менен Айбек Жуманазаровдун кимиси мыкты жана кимиси жеңишке жетерин дагы албетте бирге байкайбыз. Ар бир аракет, ар бир ошол жолдонгон сокку бул жеңиш үчүн экенин дагы билебиз. Жана азырынча Накен Алибек уулу каршылашын тейкдаунга кетире алды. Жана андан аркы аракеттерин көрүүгө Айбек Жуманазаров өзүнүн ошол каршылашын толугу менен колдорун байлап алып тоскоолдуктарды дагы көрсөтөт. Айтор ар бир аракет, ар бир жолдонгон сокку бул эми мушкерлердин дагы ушул аракеттеринен бир десек болот. Демек биз буга чейин ушул ВФтен Amateurs Fight турнири, андан кийин ошол Selection өтүп, Selectionден дагы өзүнүн бир нече рет мыкты көрсөткөндөр бул эми ВФ Pro Fight'та өз алган аракеттерин көрө алат. Азырынча Айбек Жуманазаров ошол каршылашынын астынан чыгып өткөнгө жетишти. Бирок Накен Алибек уулу мынтип каршылашынын колун кайрып болгон аракеттеринин экинчи аракеттери жана бул рет эми жок. Бул рет Айбек Жуманазаров өзүнүн ошол колун экинчи рет кайрып алгандан чыга алган жок. Дагы Накен Алибек уулу мынтип өз мөөнөтүнөн мурда дагы жеңишке жетип олтурган көрдүбүз. Албетте ар бир аракет, ар бир ошол спортчулардын жеңишке болгон умтулуулары бул эми мыкты жыйынтыктарды дагы берет. Демек Накен Алибек уулун ошол профессионалдык рингдеги алгачкы жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте мыкты баштай алды.